Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Мен Карыбек уулу Улукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарын сактоого, Кыргыз Республикасынын кайра окулайын. Мен Карыбек уулу Улукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарын сактоого, мен Карыбек уулу Улукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдетимди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Мен Чолкунбай Албек мырза, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, мен Чолкунбай Албек мырза, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, мен Чолкунбай Албек мырза, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгенимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Мен Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, мен Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Мен Сейитказиева Эркаим Алымовна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында Мен Сейитказиева Эркаим Алымовна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Мен Ибрагимов Болот Адылбекович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин.
Мен Бекешев Дастан Далабаевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Мен Кокулов Эрулан Калчырович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттерин бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Мен Акаев Жанарбек Кубанычевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Мен Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Мен Салямова Венера Хамзаевна, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгына жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Мен Абиров Жаныбек Болотбекович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Мен Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгына жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Урматтуу Кыргыз Республикасынын 8-чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин депутаттары эң алды менен калың элдин элегинен өтүп, Жогорку Кеңешке шайланып, жалпы журттун кызыкчылыгы үчүн ак кызмат кылам деп ант берип, эл өкүлүнүн ишмердигине киришип жатышыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Берген антыңыздарга бекем турушуңуздарды тилеймин. Ел үчүн, мамлекет үчүн чын ниеттен иштеп бересиздер деп терең ишенемин. Мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө, бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын.
жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.